Biz ратификация кылып, biz кошулганбыз. Мына ошодон тартып биздин аймагыбыз ошолбойдон калган. Ошол протоколдон кийин ошол эле күнү мына Алматы декларациясы 91-жылы кабыл алышат. Анда территория боюнча эмне жазылат? Признавая, уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. То есть ушу менен дагы булар айтат, ушу ким ээлеген территорияны биз ушуну кабыл алдык, кепилдик бердик деп туруп, мына бардыгы обязуется необязательно соблюдает принципы настоящей декларациясы. Кепилдик алышкан. Андан кийин экинчи декларация 14 февралда 92-жылы Минскиде ушул эле текстти кабыл алышат. Строгое выполнение принимаемых на себя рамках сотрудничества, международных обязательств, уважения территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ. Bunu дагы мурунку Тажикстандын жетекчилери биринчиси Махкамов, андан кийин 91-жыл жана көтөрүлүштөн кийин Набиев келет. А бизден урматтуу Аскар Акаевич колду коюшат. Бардыгы ратификация болуп, парламенттен өткөн. 4-ncü документ, Московский декларация. Бул декларацияны 6-жылы эмнеден? Бул декларация бир гана чегара маселеси боюнча кабыл алынат. Шуну көптөрү билбейт да. Өзү о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, участников сотрудничества независимых государств деп ошо тема ошондой молотулат ушул декларацияны. Ошонун негизинде мынау айтылган сөздөрдүн бардыгы жана кайрадан көпчүлүгү кепилдик алынып, бул да ратификация болот. Муну Рахмон Мурза, анда Рахмонов фамилиясы болгон. Азыр Рахмон кылып коюп атат. Болду ғой парламентте Тажикстанды бизден дагы ратификациядан өтүшөт. Андан башка 96-жылы 12-июлда Душанбеде Кыргызстан менен Тажикстан мынабы келишимди кабыл алышат. Ушу келишимдин 5-чи беренесинде стороны признают и уважают территориальную целостность Кыргызской Республики Тажикстан деп туруп, жанакылардын бардыгын да бекитип берет. Бул дагы ратификациядан өтөт. Ошентип эки келишим 3 декларациянын негизинде бүгүнкү Кыргызстан, Тажикстан ээлеп турган территорияны булар кабыл алышып, чегараны таанышып, кепилдик беришип, точка коюлуп, акыркы мына келишимдин баты оондо регистрация болуп берилет. Жана окудуңар алдында 96-жылы мына турса оондо качан болгон. Вступил в силу года. Настоящий договор после вступления в силу направляющийся секретарь Организации Объединенных Наций аяка жөнөтүлгөн. То есть бардыгы тиякта катталган. Бул мыйзамдуу документ. Эми тажик тараптын дооматтары эмнеде? Кандай максаттарды алар коюп атышат? Алардын эки максат. Биринчи максат айтып атат, биздин жерибиз боюнча претензиябыз бар. Экинчи максат жанагы борукту анклав эмес, биз чоң территориясына кошуп, биздики деген эки максатты көздөп атышат. Эки максат. Бирок жанакы келишимдердин, договорлордун декларациясынын биринде дагы жазылган жок. Тажикстандын чегара боюнча кичинекей маселеси бар эле, кийин карайбыз деген. Өзгөчө пикир жок. Бардыгы бүгүнкү күнү кабыл алган. Ошондуктан алардын дооматтары негизсиз, жалган айтып атат дүйнөлүк коомго, элине жана бизге. Мына ошондуктан жана депутаттар, учурлар келгенде жакшы болмакты, ушуларды түшүнүп калмак. Ошонун негизинде жанакы тажиктер кайсы документке таянып атышат да, эмне үчүн ушул жанакы дооматтарды айтып атат. Мен ошону түшүндүрүп берейин. Биринде жок экен. 1924-жылдан 1927-жылга чейин биринчи жолу аймактарды бөлүштүрүү паритеттик комиссия иштей баштайт. Жана Кыргызстан, Кара-Кыргызский автономный область болгон, автономный республика болгон, Тажикстан да Өзбекстан составына киргенден кийин ошол учурда комиссиялар иштей баштайт бөлүштүрүү боюнча. 1924-жылдан 27-жылга чейин. 5 майда 27-жылы комиссия ишин бүтөт дагы
ошол бүгүнкү Баткендеги биздин жайгашкан территорияны алар Кыргызстандын кызыкчылыгына чечип беришет. Себеби деген илгертен бери жашайт экен, турат экен, ушул бойдон алсын деп туруп чечим чыгарып беришет. Бирок ал убакта Тажикстандын комиссиясы иштебей, Өзбекстандын комиссиясы иштеген, себеби алар Өзбекстандын алдында болгон, биз Россиянын алдында болгонбуз. Өзүңөр билесиңер, Түнү менен алар Москвага чыгышып, Ташкентке чыгышып отуруп, комиссияны оңдоп карагалаган кыргыздар жана малчылык менен аракет кылышат, мындай түз жердин кереги жок деген дооматтарды коюшат дагы, түнү менен кайтып, эртеси кайтып чогулушуп, эртеси Тажиктин тарабына чечип берет. Эми Тажикстан ушуну алсын деп. Кыргызстан айтат, ай токтогула. Бул Бисконду биздин жер. Андан башка 25-жылы 2-январда Кыргызстандын жетекчилиги каршы болса дагы, Сели Мургап районду анын алдында Жергетал району кеткен силерге 31% түзөт. Бул туура эмес кылып атасыңар. Биз кийин мында биз деле кеңейебиз дегендей дооматтарды койгондон кийин алар айтат, стоп. Эч кимге чечилбесин, ушул бойдон калсын, 3 жылга мораторий коебуз деп 3 жылга жаап ташташат. 3 жылга. Тилекке каршы 3 жылдан кийин ишин карабайт, ошо маселе ошо бойдон калып, кыргыздар жашаган жеринде ошо бойдон калат, булар ошо бойдон калып калышат. Экинчи комиссия Искак Разаков келгенде 58-59 жылдар иштей башташат дагы, анда ушул маселелер биз тарапка практически чечилет. Бирок мыйзам чегинде Жогорку Верховный Совет СССР чечкенден кийин гана жанакы аймактык бөлүштүрүү ошондо күчүнө кирет да, ал аякта каралбай калат. Андан башка 87-86 жылдары дагы комиссия иштешет. Акыркы комиссия 89-жыл иштейт. Тилекке каршы 89-жылы дагы жанакы Жогорку Совет, Верховный Советтен каралбай, ошол бойдон комиссиянын документи бойдон калып калат дагы, жанакы территория бүт биздики бойдон туруп, ошол бойдон калып калат. 1990-жылы мына 26-ноябрда СССР менен федерация субъекттеринин ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү жөнүндө биринчи жолу мыйзам кабыл алат. Билесиңер, бул мыйзам легитимдүүсү неде? Себеби дегенде альтернативный шайлоо менен жаңыдан келген жанакы Жогорку Верховный Совет билесиңер, мына улгайгандар билет, жаштар биле калышыптыр. Биринчи жолу альтернативный шайлоо менен независимый депутаттар чыгат да, ушул мыйзамды кабыл алышат. Анын биринчи беренесинде Союздук Республикалар эгемендүү советтик социалисттик мамлекеттер деп аталат. Эгемендүү мамлекет катары статус алат. Эгемендүү мамлекет катары. Ушунун ичинде чек арадагы мамлекеттик чек ара катары статуске ие болот. Мурун бардыгы административдик чек ара болгон. Мына азыр биздеки район областтардагы административный чек арада ошондой статуске ие болгон мурун. Ушул мыйзам кабыл алганга чейин. Ушул мыйзам кабыл алгандан кийин биз мамлекеттик чек ара эгемендүү өлкө болуп калдык дагы 15-декабрда ушунун негизинде 90-жылы биринчи жолу Кыргыздын жогорку кеңеш Верховный Совет Кыргызской Республики декларация кабыл алат. О суверенитете Кыргызской Республики в составе России, составе Советского Союза. Билесиңер. Биринчи декларация кабыл алат 15-декабрда 90-жылы. Ошол декларациянын ушунун негизинде президенттик башкаруу башталат. Мына Акаевдин биринчи президенти мына ушул мыйзамдын алкагында жана декларацияны алкагында болот. Түшүнүп алгыларында. Андан кийин экинчи декларация 91-жылы 31-августта о независимости уже өзүнчө состав Россиядан чыккан. Ошонун барында Кыргызстандын аймагы бүтүн кол тийгиз деп кабыл алынат. Ошонун алкагында бүт алган конституциялардагы кабыл алат. Бүгүнкү конституциянын 3-чү беренесинде Кыргызстан аймагы бүтүн жана кол тийгиз деп бекитилип калган. Мына бул чек ара маселесиндеги мыйзамдуу документтер. Ошонун негизинде тажиктер дагы ошондой эле документтерди кабыл алышкан өздөрү. Аларда дагы өздөрүнө кабыл алганда эч кандай жазылган эмес, Кыргызстанга дооматыбыз бар деп. Ошол негизде жанакы алардын айткан биздин жер боюнча дооматыбыз бар, Борох анклав эмес дегендердин бардыгы жалган, негизсиз. Эмне үчүн? Дагы нерсени көрсөтүп коеюн силерге.
Жана карталар каякта? Аяғында. Kete беріңіз. Мен алдыға айтып отқан байты. Так. Бұл емес. Мына карта, бұл схема. Бұл картаны мен министр болып жүргенде военный картадан секрет алып, военный карта бар секрет. Мындай сызып алғанда вот ушул бұл 83 жылғы мына 1983 жылғы состояние местности. Военный картада Ворух, қарағанда Ворух. Анклав бұл жағынан қарағанда 6,2, бұл жағынан 6 километр картада есептегенде. Аралығы. Мына бардық карталарда, Тажикстанның картасында, Қырғызстанның картасында, аскердік карталарда Ворух анклав екендігі бекітілген. Ошол негізде жаңағы айтқандардың бардығы су кеспеген нерсе, да? Су кеспеген нерсе. Bunu gördüler. Yemi Tacik taraf 14. sentyabrdan 16. 17. sentyabrda kol salıp anan murun bir yıl murun 28. 29. aprelde Былтыркы жылы кол салышып агрессия кылышты. Жана карта. Мына картада дагы бул Баткен областынын картасы. Эми бул агрессияда жанакы дооматтардын негизинде ошо дооматтарга күч өткөн кайсы материалдар болуп калды. Birinci жолу 2018 жылдын экинчи жарымынан тартып, булар активдүү элдерине жанакы Ворух анклав эмес, Кыргызстан бул келгендер, бул көчмөндөр эле, бул кийин эле пайда болуп калды билесиңер, Массалык маалымат каражаттан аябай элдерине сиңдире беришип, элдин баардыгына сиңдирип коюшкан. 18 жылдын экинчи жарымынан тартып. Ошол учурда мурунку бийликке мен чыгып айткам, инилер, мынандай деген маалыматтар кетип атат. Бардыгын төгүндөп, жалганга чыгарып бербейсиңерби? Тияка нота жөнөтпөйсүңөрбү деп. Тилекке каршы кийин октябрда жанагы 21 жылы 20 жылы бийлик алмашып кетип, анан бул бийлик келгенде дагы жана массалык маалыматтар каражаттар аркылуу күчөтүп коюшуп, бири-бири жамандашып. Өзүңөр жакшы билесиңер, кандай гана туура эмес сөздөрдү айтышканын, айкада чыгып айтып келет, токпотпойсуңарбы? Эртең кантип сүйлөшөсүңөр? Мунун баары туура эмес болуп атат. Аякты урматтагылагын, элиңерге түшүндүргүлөгүн деп айтканга карабай, күчөтүп бирок ошо сөздөрүн токтотушту. Тилекке каршы күчөтүп отуруп, эң күчөгөнү жанагы 39 протоколго кол койгондон кийин булар активдүү бийлик айта баштады. Ага чейин бийлик бир жолу айткан эмес, ушу Ворух анклав эмес деген сөздү. То есть анклав деген сөздү. Именно 39 протокол кол коюлгандан кийин бийликтин өкүлдөрү мына акырында билесиңер, зам министр, тышкы иштер министринин орун басары чыгып бербеди пресс-конференция. Ал ачык айтпады. Мына ошондо тартып, жанагы алар себеп дегенде 39 протоколдо мен дайым айтып жүрөм. Жол мейли, бирок ал жерде жазылып калган 24-27 жылкы ошол боюнча ушул маселени карайбыз деп илинип койгонда, как только илинди, болду, алар кийин келечекте 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин бул көрсөтөт да, мына биздики көрдүңөрбү, ушу жолдун четине биз үй салабыз, себеп дегенде мына протокол негизинде биздики мына бизге чечип берген деп баягыны көтөрө беришет. Алардын баары мыйзамсыз, алардын баары мындай суу кечпеген жөнөкөй иш катары документ катары калып калган да, биз ошого илинип калганбыз. Мына ошонун негизинден кийин бул күчөнө баштады дагы, агрессияны баштады. 14 сентябрдакын айтпайлыган, 16 сентябрдан тартып 16 саат 6-да булар атайын пландап, bir жыл даярданган план. Булар бизге чабуулду кадимкиде согуш ачып киришти. Жарыялаган жок, бирок ачып киришти. Канча тараптан? Кемдер билбейт. Практически Баткен жанагы арка кулунтадан тартып, үстүнкү картада. Мына территория мына. Буякта ошол эмелер, кулунталарда.
Мына Самаркандикке түшүштү, буяктан Самарканды кызыл бел деп аталат. Тияктан келишти, Варыктан чыгышты. Ошентип отуруп бир 15-16 канча багыт боюнча булар чабуулга түштү. Бардык тараптан. Мына Воруктан эмес, Воруктан да кеткен, бирок основной территория тияктан. Кимдер менен кол салышты? Кимдер менен кол салышты? Мен ошону айтып коеюн. Биринчи куралдуу күчтөр катышты. Танка, реактивный система залпового огня жана ГРАД 40 стволу бар, 40 стволу. Ал эмеси дальность жанагы минимальный, максимальный деп снаряд немесине жараша болот да. Ошон үчүн ал тияктан мына чоң территориядан бул жактан мына чоң территориядан буяктан Баткенге Баткен көрмөй калды да. Мына Баткен өйдө жакка. Базар башына алды. Мына чоң буяктан Баткенге ата башташты. Көрдүңүзбү? Тияктан дагы. Ошентип Баткендин сетириндагы жанагы система менен атышып, калгандарынын баардыгына Кулунду, Арка, Доступ, анемин мына ортосундагы, Воруктун ортосундагы мына жерде, бул эски картада алынган, мына жердеги Капчыгай, бул жерде Аксай айылдарын тып-тып кылып, талкалап, өрттөп кетишти. Биринчи куралдуу күчтөр катышты. Экинчи чегарачылар катышты. Үчүнчү элдик милициядан келген өкүлдөрү катышты, билесиңер, мен айтпай эле коеюн да фамилияларын. Төртүнчү атайын Афганистандан чыккан Тажибулуттагы боевиктер, ал наемниктери жана бийликтин наемниктери катышты. Ошентип 4 күчү катышты. Эң оор жүктү ошо 4-күчкө беришип, мына Аксай, Капчыгай бардыгын үйлөрдү талкалап, өрттөп, адамдарды өлтүргөн ошолор болду. Эми канча зыян келтирди? Бул жерде бар эле жаздыңар беле? Канча зыян келтиргенин мен айтпай эле, барыңар билесиңер, 100-200ге жакын жарадар болгонун, 62 өлгөн кийин кошулду да, 63 600га жакын үйлөр, 600ден 600 канча үйлөр мындай капитальный ремонт, средний ремонт, бирок талкаланган баарын кошкондо. Сос объекттер, мектеп, детсад, 6 детсад, пограничный мына заставалары. Мен жөнүндө көрсөтүп коймун, мына заставалар, мына жердеги Аксай заставасы, Аксай пост, Булак башы пост, Тамдык заставасы, булар тып-тып кылып коюшкан. Баарын талкалап. Анан Актуз. О, тиякта Актуз. Мына Актуз. Эми ошол жанагы жерлерди эмнеге талашып атат ушу жерлерди? Мен ошолда бир-эки сөз айтып берейин, жерлерди. Себеп дегенде, мына жерде карасаңар, мына ушу жерлердин баарын талашкандар, бул жердин алты бүт эле кен. Мына Самаркандиктин үстүнөн сурма чыгат. Мынабы Каттатуз, булардын бардыгы алды нефть менен газ. Андан башка жанагы Свинец, Коргошун. Мына ошо кендерде баягыда биздин бир Азаттык партиясына катышкан бир балабыз айтып жүрбөдү, ушу кен иштетиш керек деп. Мына булардын да максаттары ошол. Андан башка мына жерде жашаган булардын элдери 1 квадратный километрге где-то 300га жакын болсо керек, мен так азырынча айта албайм. 200дөн көп да тыгыз жайгашкан. А бизде андай эмес. Ошондуктан булар келечекти ойлоп туруп, мына ошону көз атканы ошо негизинде болгон. Алып алсак жакшы болот эле деген ой менен. Эми кыргыз бийлиги эмне кылды? Мен ошого токтоп кетейин. Кандай чара көрдү? Биздин бийлик тилекке каршы конституциялык мына Ворук боюнча айтып кетсек, Воруктун площади 96,7 километр, тегереги бир 60 километр тегерегенде население 40 миң деп айтып жүрөт, бирок ушу күнгө чейин жанагы 39 протоколго кол койгонго чейин көптөрү билбейт да, биз өзүбүз буларды көбөйтүп атабыз. Алар көбөйгөн эмес.
Себеп дегенде жанагы Тамдыктагы пост, анан башкы булак башыдагы пост, булар жанагы бири 40 деген жайлоо, экинчиси Карапшин, Геравшин деп коет эми. Геравшин, Карапшин, картада Карапшин. Ошо жайлоолорго булар малдарын чыгарган. Биз баарын тосуп койгондон кийин, катуу тоскондон кийин жана малчылык менен аракет боло албай, булар жаштардын көбү кете баштаган, жана чоң территориясына да. Бирок кийин райондук статусун берип, булар көбөйтүш үчүн калтырып жанакы аракетти жасаган ушул негизинде болгон. Биздин бийлик Конституцияда жазылып турат. 3-беренде да кайталап коеюн. Аймак бүтүн, кол тийгиздер. Ошо аймактын бүтүндүгүн, кол тийгиздигин камсыз кыла турган ким? Буга да токтоп кетейин. Көпчүлүк түшүнбөй, биз башка жака бурганга аракет кылып атабыз да. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек. Мына бул жерде 4-беренде жазылып турат. Куралдуу күчтөр эмнеге арналган деп. Куралдуу күчтөр мамлекеттин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн, конституциялык түзүлүшүн, коомдук жана жарандардын ишенимдүү коргоону камсыздоо жана эл аралык келишимдерге ылайык милдеттерин аткаруу үчүн түзүлгөн акайын аскердик уюм деп. Көрүп атасыңарбы? Аймактын бүтүндүгүн сактой турган аскердик уюм. 19-беренде жазылып турат. Согуш абалы, агрессия же агрессиянын түздөн-түз коркунучу болгон учурда. Түздөн-түз коркунучу болгонун бийлик билген. Аларда маалымат болгон, өздөрү айтышты. Биз зараны билгенбиз, туурабы? Бирок чара көрдү ушуга жараша. Согуш жарыяланган же согуш аракеттери башталган учурдан тартып, согуш мезгили башталат. Согуш мезгили башталган. Бирок биздин 1-2, 3 жетекчилер ушуга өздөрүнүн милдетине карата чара көрдүбү? Көргөн жок. Куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги жана аскер командачылыгы согушту жарыялоону күтпөстөн агрессиянын мизин кайтаруу үчүн чара көрүүгө милдеттүү деп мыйзамда бекитилген. Ким тиякта башкарды? Куралдуу күчтөрдүн жетекчиси башкарды, ал коргоо министри. Командачылыгы башкардыбы? Башкарган жок. Бүт милдеттерин четте калып калды. Аларды жоопкерчиликтен эч ким кечирбейт да. Мына биз ушуга көңүл бурушубуз керек да. Биз эми жанагы көпчүлүгү Ташиевке мырзага мындай атака болгондуктан бүт эл ошого үйүп атабыз да. Адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек. Мына ким күнөөлүү экендиги. Эми убакыт бересиңерби? Основной сиздикиде. Да. Основной сиздикиде. Эми эмне үчүн булар өздөрүнүн тажиктер пландарын аткара албай калышты? Алардын максаты басып алып ошол жерде отурмак. Тилекке караганда болгон жок. Эмне үчүн? Ким жооп берет? Себеп дегенде жаманбы жакшыбы ошо чегаранын жетекчилери эми Ташиевке мындай түз жетет да, ошону айтып койсо ойлобогула, аны мактап атат дегенде. Бирок адилеттүүлүк үчүн биз айтып коюшубуз керек. Байрактарды алып келгендиги үчүн. Именно ошол байрактардын күчү менен кийин бүт качып талкалап аткандан кийин айла сеткандан кийин биздикилер барып туруп ошону ата баштады. Эмне кылышты? 10га жакын техникаларын тып-тыпын чыгарып коюшту. Канчалаган жоокерлерин, бандиттерин, айымттерин жок кылып коюшту. Өзүңөр көрдүңөр. Ракетный система жана именно реактивный система аны талкалашты. Танкаларын талкалашты. Ошолорду көргөндөн кийин булар эмне кылышын билбей калды. Анан кийин биздикилер ачууп изетип, кийин булай зачистка барды деген мына ошодан. Себеп дегенде тияк уже өздөрүнө шашысы кетип калган учур болгон да. Мына ошонун күчү менен Кыргызстандын жанакы шерменде болбой, булар аткан ошодон болгон. Мындай адилеттүүлүк үчүн мен аскер адамы катары силерге ачык айтып коеюн.
Эгер ошо болбогондо анда алар келмек, отурмак, эч нерсе кыла албайт элек. Бирок ошону менен бирге алар өздөрүнүн милдеттерин аткарган жок. Тиешелүү жетекчилер өкмөттүн кандай милдети болчу? Мына министрлер кабинетинин Конституциянын 91-беренесинде жазылган. Мамлекеттин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн коргоо, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн, улуттун коопсуздукту чыңдоо боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз кылат деп. Ишке ашырдыбы? Ашырган жок. Аймактын бүтүндүгүн сактап бериштиби? Сактап беришкен жок. Үйлөрдү талкалатпак сактап калдыбы? Жок. Демек, аткаруу бийлиги өзүнүн милдетин бул маселе боюнча аткарышкан жок. Анын кесепети элге тийип, канчалаган адамдарыбыз качкын болду, алып чыгышты, көчүрдүк. Ошентип биригип 140 миңден ашык элибиз Баткен областан. Булар 2 областка кол салышты. 2 областка, ошондагы тактап коюшубуз керек да. Ош областынын Чоңалай районунан жана Баткен областынан. Чоңалай районунда билесиңер, бир айыл өкмөттүн 5 айылы алар айласынан жерин таштап качканга мажбур болушту, алып чыкканга. Жана аткыла болуп аткандан кийин. Эми жыйынтык. Кандай жыйынтыкка чыгарсак болот да? Биринчи жыйын, мен ойлойм, биринчи жыйынтык. Тажик тараптын жер боюнча дооматы суу кечпей жана негизсиз. Биз бул азыр чечимге жазып коюш керек. Мына жанакы мен айткан документтер негизинде негизсиз жана суу кечпейт. Экинчи, Тажик бийлиги Бириккен Улуттар уюмунун 24 октябрдагы мына бул мына 24 октябрь 1970 жылкы декларациянын пункттары одоно бузуу жол менен бизге чабуул өттү. Муну милдеттенме алышкан, тажиктер муну ратификация кылган. Ушуну жана мен айткан 2 келишим 3 декларацияны бузуу жол менен бизге өз милдеттерин менен аткарбай баарын бузуп, одоно бузуу менен агрессия жасап, баскынчылык кылып, аскердик кылмышка барышты. Эмне үчүн аскердик кылмыш? Себеп дегенде куралы жок жарандарды өлтүрүштү. Аскерге тиешеси жок инфраструктуранын баарын талкалашты. Үйлөрдү, мектептерди, бала бакчаларды, фабтарды. Бул кылмыш. Биз ушундай жазышыбыз керек. Тажик өлкөсү бийлиги ушулардын бардыгын бузуп, агрессия жасап, аскердик кылмышка барышты деп. Үчүнчү, биздин аткаруу бийлик Акылбек Жапаров башында турган конституциялык милдеттерин аймактын бүтүндүгүн коргоо, коргонуу жөндөмдүүлүгү жана улуттук коопсуздукту чыңдоо боюнча шалаакылык кылып, кол тийгиз аймакка кол тийгиздиргени үчүн жана өлүмгө алып келишти деп. Бул алардын күнөөсү, алардын жоопкерчилиги. Тартыш керек. 4-чү, кургалтуу күчтөр мыйзамдын талабын аткара албай, аймактын бүтүндүгүн, коомду жана жарандардын ишенимди коргонууну камсыз кыла алган жок деп. Бул факт, муну эч ким эч жака чыгара албайт. 5-чи, адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек, чек ара кызматчылары жанакынын күчү менен Кыргызстандын аймагын басып алганга мүмкүнчүлүк берген жок деп. Себеп дегенде ошол курал только ошолордо болгон, Кургоо министрде болгон эмес. Ошону биз өзүнүн мындай авторлугун беришибиз керек да, колдорунан. Эми менде кандай сунуш бар? Урматтуу Төбөлөк сотунун катчылары. Биринчи сунушум. Жогорудагы 5 пунктту жана айткан жана Тажикстан боюнча, тигилер боюнча ошо эмеге резолюция киргизип коюп, ошону менен бирге
Аткаруу бийлиги толугу менен жанакылар кемчилиги негизинде кызматтардын чектелишин жана жоопкерчиликтин тартылышы жөнүндө жазып коюшубуз керек. Андан башка куралдуу күчтөрдү эмне кылыш керек? Реформалоо керек жасап. Бүгүнкү куралдуу күчтөрдүн акыбалы аймактын бүтүнүн толук кандуу колдой албайт. Жетекчи катары себебин баары талкаланган, баары бузулган, баары тууган урук менен мындай чиймелешип калган. Эгерде чоң күчтөр келгенде биз колдоно албай калабыз. Управленский толук өлгөн. Анан Баткен областы менен Чоңалай районунун коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүү. Ал жерде эми аскердик терминдер менен айтканда көп нерсени жасаш керек да. Муну биз гана мындай чечмелеп беребиз, ал бул жерде кереги жок. Бирок бир гана сөз менен жазып коюш керек. Ошол эки Чоңалай районунун Баткен областынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо деп, аны кийин биз чечмелеп бергенде, эгерде бийлик сураганда баарын айтып беребиз. Андан башка чегара маселесин делимитациялоо боюнча бир гана жанагы мыйзамдаштырылган ратификациядан өткөн келишимдер негизинде жүргүзүүнү биз талап кылышыбыз керек. 39 протоколдон 24-27 жылкы сөздөрдүн алдырышыбыз керек. Алдык келечекте илинчек болот. Ошо жол салып койсо, ошонун негизинде, ошонун тегереги толук тажиктердин үйлөрү менен каптайт. 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, 30-40 жыл болобу, аны биз айта албайбыз. Бирок ошого барат, себеп дегенде ал мыйзамсыздык менен аларга тайын ошону киргизип. Мен сурадым да, кээ бир жетекчилер, подожди. А эмнеге силер 91-жылкынын негизинде жол беребиз деп жазып койбойсуңар деп. Жооп жок. Жооп. Себеп дегенде алар ошону каалап атышат да. Ошондо болгон үчүн мына ошонун негизинде жанагы шатактардын чыкканын. Анан ошонун ичинен паритеттик комиссиялардын материалдарын таянмай келишимдер жокко чыгарат. Ал жерде дагы 89 жылкы деп койгон да, биздикилер азыр айтып атпайбы, элдер түшүнбөйт. 89 жылкыга биз таянып атабыз деп. Анын эмне кереги бар? Мыйзамсыз жанагы тияктан бекитилбеген. Когда буякта мыйзамдуу документтер турса. Андан башка тажик тараптын агрессиясын, баскынчылыгын далилдөө максатында материалдарды чогултуп, аскердик кылмыш жасаган үчүн эл аралык сотко берип, чыгымдардын бардыгын төлөттүрүүнү биз талап кылышыбыз керек. Андан башка жарандарыбыздын жабыр тарткан жарандарыбыздын жанагы маселелери боюнча кышка чейин максималдуу аракет жасаш керек. Аларды турукташтырганга аракет бийликке айтыш керек, максималдуу аракет кылгылаган. Аны жасаса болот да, кышка чейинчи. Ал үчүн аны мобилизация. Бизде мобилизация эркиндик айтып бөлүп атышпайбы. Ошондорду отуруп, максималдуу түрдө жарандарды өздөрүнүн турак жайларына апарып жашаганга шарт түзүп беришибиз керек. Бул мамлекеттин мында жазып койсок болот да. Андан башка, мына жанагы чегара заставасы Тамдык, Булак башы жана Катта Туз, Аксай боюнча. Булардын баары тыптый болуп калган. Жок, өзүңөр көрдүңөр, Тамдыкты тажиктер келип трактор менен тазалап коюшту, билесиңер, Анын маңдайында булар эки этажды чоң эме салып алышкан болчу да. Эми биздикилер да ошону чыгартыптыр, мен көргөн жокмун. Бирок быйыл биз кандай талап кылсак дагы аларды эч ким сала албайт, кое албайт. Бул кагазда биз реалдуу болушубуз керек. Ошон үчүн жок дегенде жанагы өздөрү айткан патрулдук күчөтүлгөн форма менен ошол жакты сактагыла. Себеп дегенде мен түшүндүрүп коеюн азыр картадан. Эмне үчүн ошондой? Керек маанилүүлүгү. Мынабы бизде пирамидальный тип деп коет мына. Тип. Мынабы мөңгүлөрдүн баарын бул кара суу мөңгүсү дейт. Ушул жакта мынабы баруха мына 3 суунун агымы кетет. 3 суунун агымы кетет. Ушунун баштарында бизде мынада жана бактар бар да, жапайы бактар. Мына көрдүңөрбү, площадь кандай чоң. Анан кийин мына Матчинский мынабы долина. Матчинский долина деп коет. Тажиктер. Долина Матчи деп. Ушул жактан өтүшөт. Жолдор бар.
баягы 99 жылы 2000 жылы мына Карапшинде дагы ушерде калмышы болгон. Андан башка ошо мына азыр тажик тараптын ушул жака чыкканда биз жол ачылды, алар жол ачты. Эмнеге? Эми кышында малдарын жайбайт, жок. Эми күз болуп калды да. Бир гана нерсе, азыр ушулардан булар отун даярлайт. Дарактарды кыят, алмаларды кыят, арчаларды кыят, даярлап мына суу боюнда жолдор бар. Чыгышы мына как раз мына жерде мына пост. Ушуларды барып тосуп турган. Ошондон башка мына түштүк батыш тараптагы биздин чек араны ушу застава коргоп турган. Себеп дегенде кандай болбосун чыгыш бар ошол жака чыгып ушу жер мунага чыгат да тамдыкка. Мына жерде пост бар. Мына. Биз азыр ошолордун баарын ачып койдук. Алып салгандыгыз, жана заставалар. Застава. Алынды. Ал эми мынау пост, мына булак башы. Бул чыгыш тараптан. Мына көрдүңөр мына Кишемиш деген суу мына жерде бактары бар. Муну 40 бу жерде жанакы Карапшин жайлоосу деп койсо, бул жакы 40 жайлоосу деп коет. 40. Ошого чыгышы да. Бул жакта бирок бул жактын коркунучу эмнеден? Коркунучу бул жактан дагы жанакы эки жактан да нарко трафиктер бар. Такталган өткө баягы 99-жылкы мына нарко трафиктерди мына коргон, көрдүңөрбү? Коргон деп. Мен ошол жерде болуп солдаттар менен биз мына территорияны бекиткенбиз илгери. Бирок бейзагында чыгарып кетиришкенден кийин анан булар толук кандуу киришип, биздин канчалаган жарандарды өлтүрүшүп, канчалаган чыгым учуратышкан да. Биз ушул мына трапа, бул тап демелеп көнгөн трапалар да тигилердики. Мына ошолордон өтүшөт дагы, мына ташыйт. Бул да ачылып калды. Тилекке каршы азыр койгонго мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде жанакы биздин солдаттар жайгашкан имараттардын баары жок. Бир гана нерсени айтышым керек, хорошо, мейли, муну жана патрулдук жол менен эптеп коргоп тургулагын деп. Эми аны бийлик өздөрү чечиш керек да. Бирок биз жазып коюш керек. Жазынан тартып, жаздан баштап, ушу бүгүнкү кемчиликтерди эске алуу менен мүмкүн ошол пост тылдыйраактыр, мүмкүн өдөрөөктүр, мына заставаларчы. Кандай кемчилик ошонун негизинде кайтып, ошол мына жакты бекитиш үчүн эки тараптын заставаны коесоңор деп биз азыр жазып коюшубуз керек. Бул коомдук. Себеп дегенде элдердин көпчүлүгү түшүнбөйт ушул нерселерди. Ана биз жанагыдай заставаны койгула бүгүн тиги кылгыла деген. Мына катта туз. Катта туз аягында болду. Мына катта туз. Бул жакты бунун алдырганын максаты бул тарыхын айтып коеюн. 2014-жылы биз андай мен депутат болчумун. Биз муну катта тузду өзүбүз алганбыз. Буга чейин ошо тажик туугандар иштетчү. 2014-жылдан тартып, алгандан тартып биз пост койдурганбыз, мына катта туздагы пост. Ушул ушуларды карасын, өткөрбөсүн деп. Ошодон бери турган. Мына ошондо эсептеп көргүлө 22-жыл, 14-жыл канча жыл болуптур? Мына 8 жыл булар макул болгон. Өздөрү алып чыккан биздин далилдердин негизинде. Ана 8 жылдан кийин киргени эмнеден? Бардыгы такалып жанакы колго протоколго такалып калат да. Көрдүңөрбү, биз кандай туура эмес түшүнүп-түшүнбөй кантип биз өзүбүз бергенге мындай жол ачып койдук да. Мына эми алар айтып атышат, айтышыптыр, окудуңар да, биздер угуп атпайбы маалыматтардан. Койбойсуңар деп. Эгер койбосок, анда жок дегенде биз азыр койгонго эме жок, себеби талкаланган. Жок дегенде биз азыр жана патрулдук жол менен ушул жерде кайтарган себебин ачып коюш мүмкүн эмес да. Алар жанакыдай кылып секинден келип туруп алса биз эч нерсе кыла албайбыз. Ал жомок да. Ошентип отуруп булар жакта жүрүп келишкен. Мына ошону айтсак, мен туура болот эле, бул мамлекеттик подход болот эле деп ойлоймун да. Урматтуу Төгөрөк үстөлдүн катышчылары, кыскача ушул. Кимде суроо болсо мен жооп берейин. Рахмат укканыңарга. Бир суроо. Мүмкүн болсо суроолорду 3-докладчиктен кийин берсек, каршы болбосоңуздар,
Анткени тема бир. Азыр берип алса кызык. Азыр берип ишке Мейли анда келиңиздер сурооңуздар. Жана айтып көрүңүзбү? Байрактар боюнча. Бизде азыр коргоо министрлиги бар, анан кийин чек ара коргоо комитети бар. Байрактар өзү негизги статусу боюнча кимде болушу керек? Байрактарды комитет, коопсуздук комитети өзүнө алып алганы туурабы же коргоо министрлигинде болушу керек? Балким ошол коргоо министрлиги эмне себептен алар ошол убакытта реакция бере алган жок? Полномочиянын баардыгы башка адамда болуп атпайбы? Эгерде Биз азыр коопсуздук комитетин коргоо комитетинен да бийик кылып биз ошолорду азыр дагазалап атабыз. жана мен бир сөз менен айтып кетпедимби? Куралдык күчтөрдү реформа кылыш керек деп. Ушунун ичине камтылганда өзү байрактар азыр куралдардын баардыгы бул коргоо министрде болуш керек. Себеп дегенде алардын согуш ыкмасы башка. Мына мен үчүн көп нерсени айтпайм. Жанакы танкада күйүп кетпеди, бизден 2 танк жок болду да, экөө по-моему. Бирөөнү таппай атабыз азыр. Мен оюмча. Ошол күйүп, ошол танкалар эмне үчүн күйдү? Аны күйдүрбөй койсо болот эле, себеп дегенде коргоо министринин танкасы бизден ушу экөө катышты да, коргоо министрлиги менен куралдык күчтөр. Танкасы анын жанакы артындагы коштоочу пехоталар менен коштоочу болбой калды да. Өзү ошондой определенный устав да, аскер терминин устав да артында определенный бир эмеде жүрүшөт, аларды карап туруп. Алар ошо жана пехотаны коргоп барышат да, танкалар. Ошонусу жок, талкаланды, аны жардам берген эч кимиси жок, көрдүңөр бардыңар. Өзү ошондой болуш керек. Бирок байрактардын кээ бир модификациясы чек арада да болуш керек. Кандай модификация? Разведка модификациясы. Не байыбы? Да, себеп дегенде чек аранын согуш ыкмасы совсем башка. Чек ара ошого гана ушул мына линияны гана коргой турган, ошого гана үйрөнүшөт да. Ал калган согуш ыкмага аларды үйрөтпөйт. Алы кантип коргош керек, кантип адамдарды кармаш керек, кантип жанакы чебин бекем ошолордун ыкмасы. Бирок жана тактика, стратегияларды согуш ыкмасы алар окубайт. Ана ошол кемчиликтердин бардыгы единый управление жок болуп, мен көп нерсени айтпай эле коеюн да. Бирок коргоо министрлигинде байрактар болуш керек болчу, ошо министрлер талап кылыш керек болчу. Алар жанакы карабай, жана кирээр замат эле бер жака келтирбей туруп, уже милдетин ок бердим да. Ошону айтпадым, аткарган жок деп. Ошо негизинде жанакыда ката кетип калды. Биз ушунун бардыгын комплекстүү түрдө оңдогонго мындай коомчулук болобу, адистер болуп жардам бериши керек да. Бийликке дагы бул баарыбызга бир да. Бийликке да бизге бул маселе мындай башка маселе эмес да. Дагы кандай нерсе. Менде 2 суроо бар. Келиңиз. Бул жерде мен улуктун берген суроосунун ичине башкача түшүнүп атам да. Например, ушундай чек арада ушундай абдан коркунуч абал түзүлгөндө, биз агрессияга туш болгондо, ошол эки каршылык көргөзүү же коргоо маселелерин ким жетектеш керек? Коргоо министри. Вот, а морики былтыркы случайда да, быйылкы случайда да биз коргоо министрин вообще көргөн жокпуз да. Ал кайдан жүрдү? Бирок ошол эле мезгилде карасаңыз, түп-түз коргоо министрине баш ийген танкалар чек арада жүрөт. А министр болсо жок. А баарын башкарып коопсуздук комитетинин төрагасы жүрөт. Анан ушугандай башаламандык болуп атат да. Ушул жерде мына баягы единоначалие да, биз аскер адамбыз, бул жерде единоначалие болуш керек да. Бизде бытырап баягы управленческий хаос болуп атат. Туура. Эң туура ошон үчүн мен көп сөз айтпай, жанакы мыйзамдын талабын окутуп койдум да. Ким милдеттүү деп. Болду, ошол сөз баарын камтыйт да. Аскер согуштун ыкмасын башкарган адам болгон жок. Туура. Анан чек аранын жетекчиси Ташип болуп калды да. Чек аранын жетекчиси катары ал өзүнүн ошо чек арасын сактаганга аракет кылып, өзүнүн билимине, өзүнүн жүрүш-турушуна жараша иш кылып, бирок жаманбы жакшыбы ошо байрактарды алып келгендиги менен жанакылар таркалап, бийи сүрүп чыкканга мүмкүнчүлүктү алып берди. Муну дагы айтып коюшубуз керек да. Бирок коргоо министри жетектеш керек. Ооба, атак жана согушту как только кирдиби, болду. Всё, чек арадан өтүп атпайбы? Өтүп атып, каяка чейин барышты.
Самарканддын үстүнө жанагы кызыл бел эме бектор. Самарканддын үстүнө кызыл бел деп аталат. Ошол жактан бек түшүп атпайбы? 6 айылды басып алды да. Ооба. Мына ошого чек арадан басып өткөндөн тартып болду. Все, коргоо министри автоматтык түрдө эч кимге мени президент жок десе да жок, мен жооп берем. Мен кийин түрмөдөн сизди дагы өзүмдү дагы сактайм деп туруп барып кабыл алып пландар бар. Мына мен түзгөн, ошо планды түзгөн адам катары айтып коеюн. Ошо аймакты коргоо пландар бар. Кайсы багытта келет, кандай келет, канча күч болуш керек, кимдерди чогултуш керек, бүт бар, бирок бир иштеген жок да. Мүмкүн ошо пландарды бар булар жокко чыгаралыр. Эми билип азыр келгенде мен жамандабайм, бирок уровендери башкача болуп атпайбы? Злоупотребление жокпу бирөөдө ошол жерде? Ошонун негизинде айткан туура. Ал согуштун ыкпасын коргоо министри башкарып, генералдык штабтын единый планы менен иштеш керек да. Бул жерде башкы аскер командачысынын ролу кандай болуш керек анда? Ошону сурап атам. Ал главнокомандующий вооруженными силами. Ал тут же директива чыгарыш керек. Мен эми ал жака атайын чыккан жокмун. Баардыгы жамандап атат деген сөз болбосун да. Ал жанакыда болгондон кийин атайын директива чыгарыш керек. Куралдуу күчтөргө, чек арачыларга, эмчи башка анын ордуна булар кимди берип коюшту? Жанакы чрезвычайный ситуация киргизгенде президенттин өкүлүнө бербеди, анда укугу жок. Чрезвычайный ситуация деген совсем башка нерсе. Аны мыйзамды окусаңар өзүңөр эле карап туруп азыр. Эми аны түшүндүрүп айтпай эле коеюн. Ошону эл билбейт да. Анан ошону киргизсе эле ушундай экен деп атпай. Анын баардыгы мыйзамсыз, баардыгы кылмыш болуп калды. Мындай юридикалык термин менен айтканда. Ал жерде мынаны киргизиш керек болчу. Жанагы согуш абалы дегенди. Мыйзам жазылып турат. Рахмат, кийинки суроо келиңиз. Бийликтин ичи мына эки жолдуу согуш болуп атат. Биринчи согуштан кийин, же болбосо экинчи согуштан кийин бийликтин ичинде кандай чечимдер кабыл алыш керек эле? Кандай жыйынтыктарды чыгарыш керек эле? Эгерде сиз президент болуп отурсаңыз, сиз кандай чечимдерди кабыл алат элеңиз? Мен бир топ статьяларды жаздым, коомчулук көптөр окудум, көптөр окуган жоксуңар, туурабы? Ошо былтыркы апрелдеги окуядан кийин мен жазып чыктым. Бийлик сабак алган жок деп айттым деп. Мына ошодон тартып Баткен обласын Чыңдоо аскер тарабынан, башка тарабынан бүт иштеп ошолорго уже күчөтүп коюш керек болчу. Эми анын мероприятиясы көп, мен ага токтолуп берип айдалбай коеюн. Мына булар ошону аткарган жок. Бир сөз менен айтканда ошолорду аткарган жок, сабак алган жок. Бирок аракеттери болду. Анан баары жок деген да туура эмес. Аракеттери жанагы байрактарды сатып алгандары болду. Эми ал жанагы маселени чечкен жок да. Элди сактаган жок. Аймактын бүтүндүгүн сактаган жок. Биздин аймакка кол тийгиздик, тем более бизде бүт юридикалык документтерибиз турганда, дүйнөлүк коомго каалаган жерге биз көрсөткөнгө мына Садыр мырза оонда сүйлөбөдүбү? Мен сүйлөгөндө сүйүндүм. Биринчи президент туура айтып атат деп. Канча президентке мына өзүм айтып жүргөм, мына документтерди негизде иштегиле деп. Бирок бири айткан эмес. Бирок ал оондун трибунасынан айтты. Мында белгилеп коюшубуз керек. Мына ушул документтердин негизинде биз иштейлик, ушуну бузушту деп. Демек биздин колубузду ушундай туралып тургандан кийин биз больше даярдыктарды көрүш керек. Анан жанагы территориальная оборона деген бар. Анын өзүнүн ыкмалары бар, ырашар. Ал жерде жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөр эмне кылыш керек, кандай күчтөр топтош керек, кимдерге кандай курал, бүт бар, бирок мен аткарган Рахмат. Группа кирди депчи, бул маанилүү. 4 группа кирди деп атпайсызбы? Ар жактан. Министерство обороны 4дөн айттыңыз. Коопсуздук комитетинин төрагасы 3-өн айтпай, 1-өн айтпады бул. Эми аны мен ага комментарий бере албайм. Бирок фактылар мен айткандай. Танкылары болдубу? РСЗО, реактивный система залпового огня, БМ-21 деп коет, град. Болдубу? Бул только куралдуу күчтөрдүн гана эмесинде, структурасында. Ал чек арада болбойт андай нерсе. 16 менен айттым. Жок да? Бир эле группаны. Танкалар деле чек арада болбойт.
туурабы? Алар кол салышты. Чегарачылар эсесине кол салып, чегара биздин жана тамдыкты мынау булак башына, буякта булак башылады. Чегарачылар таркалады да. Тип ошонун маңдайында буларда 100дөн ашык застава коюп, 2 этаж жасап койгон эле да, маңдайына. А биздики о жерде 15 киши салыштырып болбойт, таркалап ташташты. Анан кийин жанакы эменин келгенин билесиңер, милиция генералын билесиңер. Мен атайын айтпай атам да. Ал келди, наемниктерин көрдүңөр, ал жанакы Афганистандан чыккан Тажик улутундан ал атайын Рахмондун. Бирок биз азыр белгилеп коюшубуз керек эме, кстати. Дагы болот кагылышып. Вообще все нормы международного права, да, нарушены. Да. Все нормы они нарушены. Никто и ни один институт вообще не защищает те нормы, которые мы уже ратифицировали, да, они имеют определенное значение юридическое, к большому сожалению. Правильно. Ни один институт, ни Министерство юстиции, ни глава Кабинета министров, вообще непонятно, что происходит вообще. Ни один международный институт не обращается. Хотя мы уже... Я прошу прощения. Я тоже была Вопрос. В этих событиях наших. Тогда в Баткене я год проработала. В 2010 году, в 2011 году я работала. Вопросы границ, СОХ, вот эти все анклавы, да, мы все там, и до сих пор ничего не решается. Проблема воды, проблемы границ. Приезжают с министерства, я с Министерством юстиции сколько лет проработала. Приезжаем, все время какие-то соглашения там заключать, протокола и так далее, но, однако, они не соблюдаются. И ваш вопрос. Государств, да, наши главы государств, начиная от Атамбаева, там вот Джапаров. Пожалуйста, сформулируйте ваш вопрос. Вообще ни одного иска не подают в рамках международного права. Ни одного иска нет со стороны национальных институтов. Почему какая-то там Саньяна и так далее, вот, она там говорит, вот, римский статут. Да что такое, это девочка маленькая. Прошу прощения, комментарии и обсуждения у нас чуть позже. А сейчас я прошу следующий вопрос, и мы продолжим. Пожалуйста, вот вы, а потом вы. Келиңиз, сураңыз. Маселелерди ушул процесс коюлган постто алынып калды, ушунун баардыгына биз 100% макулсуз. Менин суроом кызыгатууга бирөө. Ушуларды уккан кулак барбы? Бийлик айнасыздарбы? Ушул кемчиликтерди толтурабы? Же биз билдик, айттык, укпады да деп жерлерди таптырып ийебизби? Кандай тийик кадамдар жасалып болот эгер укпаса? Сен ким азыр? Рахмат. Өзүң ким болуп иштейсиң? Мен азыр иштебейм убактылуу. Уактылуу иштебейм. Экөөбүздүн статусубуз бир экен. Сен айттыңбы сага суроо? Ошондо суроо берип атасың да. Бирок биз саясатчы катары, мамлекеттик ишбер катары берген маалыматыбызда, интервьюларда атайын ушу боюнча биз айтып атабыз, туура эмес кылып атасыңар деп, аны далилдеп да бердик. Биздики ошол, аларга жетип атат. Эми кандай чечим кабыл алат, аларды сураш керек. Мен Рапшандын суроосуна аягын жооп берейин. Ошондон жана кандай чара көрүштү, чараны көп көрүш керек деп, бул жерде айткан көп болуп калат эми. Булар комплекстүү түрдө чара көргөн жок. Бүт жактан армиясын реформа, чегараны дагы жанагыдан чыгарыш керек, эми көп да айтып отурсак, пландарды карап чыгыш керек, жергиликтүү бийликти даярлаш керек, инфраструктураны даярлаш керек. Мындай да согуш десе көп эле жана солдаттарды ойлойт. Айтып коеюн. Биринчи куралдуу күчтөрдү даярлаш керек. Экинчи территорияны даярлаш керек. Мынау жердекини эми кебирин айтсаңыз чачыңар тик турат. Боеприпастар жетпей калбадыбы? Ошо күнү самолеттер менен апарышпадыбы? Айнанайын. Ошолордун бардыгы жанакы мен айткан территорияда жайгашышты, кайсы жерде камп болуш керек, кайсы жерде запас болуш керек, жок. Эң негизгиси дагы айтып коелу, ушул кептер билбейт. Окторду жоктугунан милициянын окторун ала башташты. Айнанайын, мен түшүнбөйм да. Мына сабакты албаганын кесепет ушу болду да 20 былтыркы жылда. Сабак алса эшегалап толтуруп коймок да. Тем более разведка берип атпай, айтып атышпайбы? Разведка берген, билген биз алдынан деп иман кылып сайрабады өзүнчө. Анан азыр сурашуу керек да иман кылыптан. Не кылдың сен анда? Эмне үчүн арыз жазып кеткен жоксуң ошол дегенде аткарбасың деп азыр биз талап кылышыбыз керек. Кечирип койгула. Суроо берердин алдында Исмаил Сакыч, сиз жогоруда бир маанилүү сүйлөмдү айттыңыз.
дагы кагылышуу болот. Эмнеге негиздеп антип айтып атасыз? Ушуну ошого бир токтолуп кетсеңиз. Эгерде андай кагылышууну күтүшүбүз керекпи? Кандай даярдык көрүшүбүз керек? Бул мындайда менин божомолум. Айдыс катары себеп дегенде бул жерде бир эле кыргыз-тажик маселеси чыккан жок. Бул жерде региондун кызыкчылыгы, мировой державалардын кызыкчылыгы азыр төпкелишип калды да ошол жерде. Иран, Түркия, Соединенные Штаты Америка, Европа, Россия баардыгы ушул жерде кагылышып калды да. Ошол негизинде азыр эгерде маалыматты окуп атсаңар билишиңер керек да, тияктан Афганистандан жанакы даже мына танкалардын арасында мен көргөн жокмун, айта албайм да. Танкалардын арасында башкача танктар бар деп айтып атышат. Аны эгерде ошону көрсөк айтат электе кимдики. Себеп дегенде жанакы Афганистан талиптер кууп чыкканда өзбектер самолеттерин албай коюп, анан тажиктер көбүн алган да. Ошол жерде танкалар калган, башкалар калган, мүмкүн ошолдон алып келгендер бардыр. Мен аны айта албайм далил катары. Мына ушулардын баардык кызыкчылыгы азыр төпкелип, аяктан дагы бир 20 миңдей жана тажиктерден чыккан 20 миңдейлери биз керек болсо барып мындай тажиктердин эмесин коргоп жерди алабыз дегендей өзүнчө уран кетип атат да. Ушулардын баарын карап көргөндө биз тынч жашаш үчүн неге даярданышыбыз керек? Согушка. Майке, вот 10-нчы жылдан кийин мен ошо баткенде эчтичмин да, сох 11 километров. Можно вот анклав, да, вот это? 11. Я прошу вас соблюдать правила. Вы действительно несколько раз. Можно мы по порядку? Вот сейчас мужчина, потом вам дадим слово. Келиңиз, чоң жигит, сурооңузду. Шайрак суроо. Тамдык, Аксай, Булакбашы, Катта Туз биздин территория. Албетте. Ошол жердеги заставаларда койгула деп тажиктар апайчы керек. Эмнеге биз тайсалдап патрулдук жол менен көзөмөлдөөгө аракет кылышыбыз керек. Заставаны калыбына келтирүү оор маселе. Мүмкүнчүлүк барбы ошонун калыбына келтирип, эч кандай патрулдук кылбай эле, чыкпай эле заставаны ордуна келтирип, жана жөн эле келтирбей, ал заставаларды күчтөндүргөн формада жасасак болот. Болот. Бирок быйыл болбойт. Себеп дегенде мамлекеттин күчү жетпейт. 4 застава жетпейт. 4 застава, 1 застава, 3 пост. Жетпейт. Бул биринчи. Экинчиден, мен айтып коеюн, жанакы Булакбашы да? Чыгыш тараптагы. Анын маңдайында застава турат. Эки булар район салышканда 100ден ашык адамдар бар эле. Эгерде бийликтин айтканы туура болсо, ошо ишенсек, азыр ошо жерде ошол өзүбүз патрулдук жол менен жүргөнгө ыңгайлуу болуп калып атат. Себеп дегенде баары бир биз жанакы жерге бир нерсе алып бара албайбыз, аларында 100 коюп коюшат. Баягыдай болуп калыштымал да. Бирок мен айтып атам, биз ушул өткөн кемчиликтен сабак алып, азыр ошолорду мындай ачыратып койбоктон жок дегенде жанагы временный эмелерди баскандары болобу, же тургандары болобу, отургандары болобу коюп, бирок жаздан тартып, атайын даярданып бир чоң программанын негизинде мындайда биздин эң чоң кемчилигибиз ар кимибиз өзүбүзчө бир нерсе жасаганга мастербиз да. Бирок жанагы чоң деңизге келгенде мынау кереги жок болуп калат. Мүмкүн. Мына ошонун негизинде жана реформаны жасап атканда бардыгын ошого камтып турган жасаш керек деп атам. Кийин экинчи анда чыкпай турган болуп. Адис адам катары. Рахмат. Алар бойгола деп атат деген. Эми аны айтып атышат, бирок мен айта албайм. Алар менен сүйлөшкөн жокмун да. Бирок менин өзүмчө коюм бүгүн жанакылар бой албайбыз. Канча указание берип иштесе кыла албайсыңар. Урматтуу катышуучулар, мүмкүн болсо эки суроого мүмкүнчүлүк берели, анан уланталы, келиңиз, сиз анан Айбек мырза. Кечиресиңер, мен бул айымга сөз берем дедим эле. Келиңиз, сурооңуз. Выступление кылган мен айтып коеюнчу. Рахмат сизге. Менде бир суроо. Даже предложение. Мен өзүм жарандык активистмин, бухгалтермин. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетесизби мүмкүн болсо? Эгер эмеге коргоо министрлигине ушунчалык көп акчалар кетсе, алар каякта? Бул жөп-жөнөкөй эле. Жана экинчи форма деген болот. Ошонун негизинде эле карап койсо, ал негизи ачык эле маалымат болуш керек. Бул бир.
экинчиси 36 жараныбыз, 63 жараныбыз каза болуп атса, эң жок дегенде коргоо министрине иш козголсун деп демилге көтөрбөйлү. Эң биздин чогулгандагы эл күтүп атат. Мисалы, мен интернетке баарын эле ачык айтып эле айтам. Мына биз демилге көтөрдүк, оппозиция. Эң жок дегенде бирөө жоопкерчилик иш козголсун. Анан кийин ал иш козголгондон кийин коргоо министринин Садыр Жапаров өзү мойнуна алсын. Эң башка командашы да. Эмне үчүн албайсыз? Эмне үчүн ушунча киши, ушунча үй бүлө, ушунча энелер, ошончо үй бүлөлөр ыйлап эле жатыш керек. Сунушуңуз белгилеп түшүнүктүү. Оппозиционный, тем более мен уже оппозиция деген иш козголсун деп предложенияны киргиздим. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Мен кыска жооп берип коеюн. Мындай да, бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги иштеген адамдар турат. Биз ошол деңгээлде иш алып барышыбыз керек. Жеке ар бирибизде ар кандай эмелер көп. Мен жана сунушка кирди. Биз айттык, куралдуу күчтөрдүн ошол жана милдеттерин аткарбаганы үчүн кызматтан кетиши менен жоопкерчилигин каралсын деп. Биз кетсин дегенди сөздөн алыс болушу каралсын. Ошо мыйзам чегинде канчалык деңгээлде болсо кетеби отурбайбы, это другой вопрос. Алардыкы да. Ошондой чечим уже кирди. Жана уксаңар болот. Анан эми акчалар каяка кетип атат дегенде, аны мен айта албайт экенмин. Себеп дегенде акчаларды аны аудит кылып текшериш керек. Жок. Анан кийин алар жебалы дегенде да алыс болушу керек. Себеп дегенде бюджеттин кейпи, булар арнесин айткан менен бюджеттин кейпи курал алганда, жанагы эмелер сатып алганга мүмкүнчүлүктөр толук кандуу жок. Жетекчи катары мен айтып коеюн аны. Мүмкүн жанагы айлыгына, социалдык маселелерге берип атканды толук кандуу. Өзү ошондой бухгалтер болсоңор билиши керек да, есть защищенный статья деп коет. Защищенный статьялар толугу менен берет. Ал жанагы айлык алып пособие ошолордун бардыгы да. А беркилерге кандай экен? Ал башка маселе, аны өкмөт өзү чечиш керек. Так, кимде суроо? Рахмат, вы будете задавать вопрос? Нет? Я послушала, вот, Вайке, сколько лет, да, я вас знаю, все вас знают, да, вот, 10-й год вы были комендантом, были и так далее, да, вот, во всех событиях мы тоже участвовали. Представляете, вот, сегодня 22-й год, вопросы те же самые стоят, что в 2010 году стояли. Вопросы границ, я, будучи сотрудником Министерства юстиции, да, работала в Баткене, знаю, каждый там закуточек знаю, все вот эти анклавы знаю. Да? Проблема в чем? Вот вы сейчас поднимаете вот эти вопросы, они решаются, вот мы сейчас поднимаем, давайте задавать вопросы конкретно. По-моему, уже был он ответил уже на этот вопрос. А вот это вот то, что вы нам описываете, мы же это все знаем же, юристы здесь. Хорошо, спасибо, пожалуйста. Ну, мы не знали, простите. Может быть, объединимся, напишем обращение, вот все участники. Вопросы мы им задавать не будем. Мы будем говорить их допущенные ошибки и предложения. То, что мы делаем. Вот вы говорите, что делаете. Я вам коротко скажу. Мына жерде үстүндө Көкташ деген айыл бар. Аткенде жаш болот. 12-жылы мен депутат болуп, комитеттин төрагасы, жанагы коопсуздуктун төрагасы болгондо, именно жанагы Адак Амадымаровду жамандаган жалган маалыматтын үстүнөн иштеп, ошол Атамбаев президент болгондо мага бизге алып келишкенде жогорку кеңешке ратификация кылгыла деп 275 метрди. Ошондо мен чечим чыгарып, бул улуттун кызыкчылыгына төп келбейт, артка кайтарылсын. Бирок мынабу Аксай, Көкташ, Аксай тандык жолу салынсын. Ошого 15-14 миллион акча бөлүнсүн деп биз чечим чыгарып, ошо биздин чечимдин негизинде жанагы жолдор, айланма жолдор салына баштаган. Тилекалашып мен айта албайм, аяна чыккан жок да. То есть бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги адамдар гана иштеш керек, ошолорго айтыш керек да. Анан биз кызматтан кеткенден кийин интервью беребиз, бирок аткарган башкалар. Рахмат, кийинки суроо Айбек мырза, келиңиз. Мүмкүн болсо урматтуу катышуучулар өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер, анан кыска нуска келиңиз. Айбек агай, чоң рахмат бүгүнкү презентацияңыз үчүн. Азыр сиз айтып кеттиңизби, тышкы оюнчулардын да ролу чоң депчи. Мисалы, эң башкы оюнчу катары мен Орусияны көрүп жатам бул маселедечи. Жана ОДКБ уюмун көрүп жатам да. Ошол Орусия жана ОДКБнын ролу кандай? Анткени эми бул эки мамлекеттин ортосунда ушундай кагылышуу болуп жатканда, мисалы,
Путин мырзанын деле Тажикстан президентине жанакындай сыйлык берүүсүн кандай баалайсыз да? Ушул окуянын негизиндечи, негизи эле Орусиянын ролу. Эми ОДКны айтсак, ОДК эки мамлекеттин ички мамилесине кийлигишпейт. Ал тышкы күч кергенде гана иштей турган уюм. Ички андай жазылган эмес. Бирок эгер ОДКнын ичиндеки эки мамлекет калышып атканда, мен ойлойм, өзүм жеке оюм да, ал Путин эң негизги ошол Россияда турабы. Алар тез аранын ичинде жыйынды чогултуп, ошол жерде талкуулап, мына окшогон маселеде карабай токто сен. Мына мыйзамды бузуп атасың. Капа болбо, токтоткун дегенге деш керек болчу. Ал айткан жок. Эмне үчүн айткан жок? Айтып берейинби? Себеп дегенде өздөрү бузду. Өздөрү бузду, туура. Ал өздөрү ушул жанагы мен айткан дедим, бардыгын бузду. Андан башка Будапештский меморандум бузду, жанагы ядерный оружие боюнча гарантия алган. Биз шуну сен Украинада бизге бергиле, эң көп ядерный оружие Украинада болгон. Анан кийин ошону бизге бергилегин, силерде болбосун, бирок биз Кырымыңда кепилдик беребиз, биягында кепилдик беребиз, бузбайбыз деп кепилдик алышкан дүйнөлүк коомдун алдында. Анан кийин кантип айтат? Бул биринчи сурооңо жооп. Экинчи, сыйлык бергени. Эми сыйлык бергени бул жана чатак үчүн берген жок. Бул жөнөкөй өзүнүн жеке мындай мамилеси үчүн 70 жылдыгына байланыштуу. Себеби дегенде ал 5-октябрда төрөлгөн да. 5-би 7-ти. Экөөнүн 2 күн айырмасы. Путин меники. Ошо 70 жылдыгына каратып, бирок 70 жылына каратып жазбай, жанакы жазып берди деп мен өзүмчө ойлойм да. Бул жөнөкөй эле бир уюмда турган мамиленин негизинде деп эсептейм. ОДКБдан чыксак болобу? ОДКБдан чыксак болобу? ОДКБдан чыгы. Арменияда жараткан. Эми мындай да, ОДК жок бүгүн иштебейт. Реалдык жок. Анан жок болгондо жок нерсеге катыша берген пайда. Рахмат, Исмаил Сакович. Урматтуу катышуучулар, уланталы абдан кенен маалымат болду.